Номер 1 шаардык клиникалык оорукананын имараты эски болгондуктан жылуулап сыртын сырдоо пландалган. Ушул тапта акча каражаты бөлүнүп, иштин 30% бүткөрүлдү. 2 айдын ичинде мерчемделген иштер аяктамакчы. Учурда оорукананын сыртын жылуулоо иштери ортолоп калды. Мында атайын жылуулукту сактап туруучу каражаттар урулууда, анткени бул кышында температураны бир канча ирет жылуулуу кармоого шарт түзөт. 1,5 айдын ичинде бул бейтапканадан 1200дөн ашык өпкөсү сезгенген адам дарыланып чыккан. Учурда ооруканада дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Азыр мына бир жума мурда ушул биздин ушул имаратты бошотуп, Минздравдын приказы менен биз бошотуп, өзүбүздүн мурдакы ишибизге даярдап, ошол дезинфекцияны өткөзүп, азыр ошо санэпстанциянын специалисттери келип азыр дезинфекция өткөзүп, анан ичиндеги оборудование, ичиндеги жабдыктарды тазалоо иштери жүргүзүп жатабыз азыртан. Быйылкы жылдын эсебинен Бишкек мэриясы Борбор калаадагы 9 медициналык мекемени оңдоп түзөөдөн өткөрүүдө. Бул ремонт пищевого блока, анан ремонттор зданиялар бүтсө, буюрса 10 сентябрда баарын бүтүрүшөбүз. Дагы ремонт, башкача ремонт, биякта ЦСМ бар, бирок быйыл базы проект башталды. Анан буюрса кийинки жылында строительство бүтүрөбүз. Ал эми Чүй облусунун Токмок жана Орловка шаарларында жайгашкан ооруканалар реконструкцияланып, капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Белгилей кетсек, бул саламаттык сактоо объектилериндеги ремонт иштери республикалык бюджеттен каржыланат. Айта кетсек, азыркы күндө Нарын, Ош, Бишкек шаарларына жаңы ооруканалардын пайдубалы түптөлүп, курулуш иштери жүрүүдө. Ошондой эле 6 облуста багытын өзгөрткөн ооруканалар капиталдык ремонттон өтүп жатат. Күз айларында жалпысынан Кыргызстанда 11 оорукана даяр болмокчу. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.